Бүгүнкү чыгарылышта буйрса, мына ушундай төө куштар чыгат, страус. Корозу дадыл экен. Антип короз жатып алып келгендерге бийлеп берет экен. Страустардын негизи ошонусу жакшы. Өтө сонун караңыздар. Бул өзүнчө эле бир искусство бул дагычы. Ассаламу алейкум, урматтуу мекендештер жана Байтуу каналынын катталуучулары. Бүгүн 27 июнь 2023 жыл туугандар. Биз Ош областына караштуу Каракулча районунун Саркамыш айылына келип тургандар. Саркамыш айылында мына ушул жерде агаларыбызда төө куштар бар экен. Страустар тагыр айтканда. Азыр катар кирип страустар боюнча көрсөтүп маалыматын беребиз. Видеонун агына чейин биз менен чогуу болуп назар салып туруңуздар. Буга чейин азыр келип ичине кирип көрсөк киргизбейт экен корозучу. Тап берип атат. Азыр акырын ошол жагыраак өтүп туруп көрсөтүп маалыматын беребиз. Төө куштар чоңдору 2 семья экен. Бул жагында чоңдору, ар жагында кичинелери экен туугандар. Азыр катар көрсөтүп страуска кызыккандар көрөсүздөр. Ээси Бишкекте экен негизи. Бишкекте иштер болуп калып, ага кеттик эле. Бул жакта караган эч ким жок болуп калат дейт. Азыр мына жерде дагы өлкөлөр келип мына страус. Мына короз экен туугандар. Корозун караңыздар. 7 жаш? 7 жашар болуп калды дейт. 7 жаш болуп калды дейт. Мына караңыздар. Бирок шунунда чоң, эти дагы өтө дадыл болуп булардыкын билесиздер. Бул эркек экен, корозу. Андай мыналары мастектери. Үчөө тең чоң мастектер. Мына корозу уже защита кылып, жантан бери атака кылып келет бизгечи. Тебе деген жаны бар. Мындай эшиктен кириште коркуп турабыз азыр. Мына мастектери. Мына үчөөчү. Бул азыр мастектери тууй турган мал экен да. Тууй турган малында мындай болуп турат. Көрүңүздөр. Мына страус келип алып мындай кылып дийлеп берет экен. Расага. Бул короз туугандар. Мына ушул канада бир семьясы болот экен. 3 мастеги, бир короз экен азырчы. Андан бул чоңдору 7 жаш болуп калган төө куштар экен. Андан наркы Канадагы страустар төө куштар. Ал жерде бир короз, 2 мастеги бар экен. Алар 4 жаш болуп калыптыр. 4 жаш, булар 7 жаш болуп калыптыр. Бардыгы тукумга кирген, тукум туп аткан мал экен. Страусту көрүп, мындай кызыккандар көрөсүздөр. Мына эркеги чынында өтө чоң, өтө сонун экен. Көрүп сүйлөшөсүздөр. Андан кийин мына чоң страустар, чоңдору $1000, кичинелери $800 дейт туугандар. Кеми болот дейт албетте. Мына ушундай страусту көрүп кызыккандар сүйлөшсөңүздөр болот. Мына тап берип аткан байкасаңыздар, бизге аябай билинип атат. Коркутат го. Ушундай страустарды алып бизнес баштайм, бизнес кылам дегендер дагы көрсөңүздөр болот. Булардын негизинен эти аябай ширин болот. Жумурткасы дагы биздин обычный тукумдан 20 чакты тукум берет дейт, бир эле тукумга. Андан тукумун дагы бастырсаңыздар болот экен. Инкубатор аппараты дагы бар, сатылат дейт. Инкубатор аппаратын да сатабыз дейт. Сүйлөшөсүздөр. Баасын дагы айттык. Мына чоңдору $1000 кеми бар дейт, сүйлөшөбүз дейт. Буюрса анча негизинен чыгып аткан страустарга караганда бир кыйла баасын дагы жөнүндө айттым дейт. Азыр бакканга эч ким жок болгонуна байланыштуу срочно сатыш керек дейт. Өзү агабыз, баккан агабыз Бишкекте башка иштери менен неме болуп калып, Бишкекте болуп калыптыр. Бакканга эч ким жок болуп атат дейт туугандар. Көрүп, ушундай жакшы страустарды алып бизнес кылам дегендер болсо, агаларыбыздын номерине байланыша бересиздер. Экранга WhatsApp связь номерин дагы калтырып коебуз. Булар негизинен жөнөкөй эле өзүбүздүн беде чөптү, эспарсеп чөптү дагы жей берет экен. Кааласаңыздар, ушу негизинен жем дагы обычный эле жем, арпа, будайга окшогон эле жем берилет экен. Жей берет дейт. Эч багында эмес жок. Бардыгы ден соолугу таза. Булардын азыр мына 3-өө, нар жакта 2 мастеги болсо 5. Күнүнө бирден тукум алып туруп, бастырсаңыздар дагы болот экен. Инкубатор аппараты бар экен. Алда инкубатор аппараты дагы кошуп коебуз. Мына ушундай страустарды алып бизнес баштасаңыздар да болот. Буларды тукум туугандан кийин бастырып, инкубатор аппараттан чыгарып, чөжөсүн жакшы карап өсүрүп алсаңыздар, алар дагы мына ушундай чоң болуп өсөт дагы, тыйыны дагы жакшы болот туугандар. Андыктан көрүп, агабыздын экрандагы WhatsApp связь номерине дагы байланыша бересиздер. Алда биз инкубатор аппарат дагы кошуп коелу туугандар.
Тондар, бұл жағында мына ушул кичинекейлери. Булар 4 жаш болуп калыптыр. Мына корозо. Корозо. Бул жашыраак короз экен. Бирок баары бир мындай коркутуп келет го. Тап берип атат мындай алыпчы. Караңыздар. Бул корозо. Наркы экөө мастей экен. Булар дагы негизинен тукумга түшүп, тукум берип аткан мал экен. Көрүп сүйлөшө бересиздер. Тондар, инкубатор аппараты мына ушул жерде турат экен. Тоокуштун инкубатор аппараты. Буга негизи жалпысынан 32 тоокуштун тукуму атат экен. Мына бир эмесинен 8ден болгондо 4 катарга 32 атат экен. Ушу күнүнө өзү айландырып, онун режимдери бар экен. Тукумду алмаштырып турат экен. Анан инкубатор аппараттан дагы будан тоокуштар чыгат. Анан жакшылап багып өстүрсөңүздөр дагы боло турган аппарат мына ушундай. Чоң дагы экен. Тоокуштун тукум топтоп туруп эле кайра буга салып туруп, чөжөсүн чыгартып дагы сатсаңыздар боло турган иш экен туугандар. Мындай кылып койдук болобу же сал оозун чоңураак ачып коелу. Мына сал кысылып калып атабы? Мына уже кыймылдап атат. Мына болду эле кыймылдап атат. Мына эки чөжө. Бул аппаратта негизи тукум 40 күндөн 42 күнгө чейин тоокуштун чыгарат экен, тоокуш чыгат экен. Андан кийин карап өстүрүп, чоңойтуп туруп сатсаңыздар дагы боло турган нерсе экен. Буюрса көрүп, кызыккандар экрандагы номерлерге байланышып бересиздер. Бул аппараттын баасы 50 000 сом. Сүйлөшөбүз дейт. Кызыккандар байланышып бересиздер. Бүгүн биз Каракулжа районунда сатылуучу тоокуш страустор боюнча, андан кийин инкубатор аппарат боюнча көрсөтүп, маалымат берген аракет кылдык. Сунуш пикирлер болсо комментарий калтырыңыздар, каналга катталып этиңиздер. Тынчтыкта, амандыкта болуңуздар.